Математиканын тарыхы. Математиканын тарыхы бул бай жана терең тарых. Адамзаттын акылынын өнүгүшүн чагылдырган илим. Ал миңдеген жылдар бою ар кайсы цивилизациялардын салымы менен калыптанган. Кыскача тарыхына токтоло кетели. Биринчи, байыркы доорлор. Месопотамия жана Египет. Байыркы вавилондуктар жана египеттиктер эсептөөлөрдү, геометрияны практикалык максаттарда колдонушкан. Жер бөлүштүрүү, курулуш, салык жыйноо жана башка. Алар негизги арифметика жана геометрияны билишкен. Байыркы Индия жана Кытай. Индияда нөл санын колдонуу жана ондук системасы иштелип чыккан. Бул дүйнөлүк математика үчүн чоң жетишкендик болгон. Кытайда болсо Паскаль үч бурчтугуна окшогон структуралар колдонулган. Экинчи, грек математикасы. Биздин заманга чейин 600-300 жылдар. Гректер математикага теориялык, логикалык ыкма менен мамиле жасашкан. Пифагор, Евклид, Архимед сыяктуу улуу илимпоздор геометрияны жана математикалык логиканы негиздешкен. Евклид элементтер аттуу эмгегин миңдеген жылдар бою математика боюнча негизги китеп болуп келген. Үчүнчү, ислам ренессансынын доору 8-14 кылымдар. Аль-Хорезми алгебра терминин киргизип, ушул илимдин негизин салган. Анын ысымынан алгоритм деген сөз пайда болгон. Мусулман окумуштуулары грек, Индия, перс булактарын изилдеп, андан ары өнүктүрүшкөн. Төртүнчү, Европалык ренессанс жана жаңы доор 14-18 кылымдар. Математика кайрадан өнүгө баштады. Декарт аналитикалык геометрияны негиздеген. Ньютон жана Лейбниц анализ, дифференциалдык жана интегралдык эсеп илимин өз алдынча иштеп чыгышкан. 19-20 кылымдар. Математика татаалдашып, ар түрдүү тармактарга бөлүнөт. Топология, математикалык логика, теориялар жана башкалары. Гаусс, Коши, Кантор сыяктуу улуу математиктер өздөрүнүн салымдарын кошушкан. Алтынчы, заманбап доор. Компьютерлердин жаралышы менен математикалык моделдөө, алгоритмдер, криптография, жасалма интеллект жана башка жааттар өнүккөн. Математика азыр илимдин, технологиянын, инженериянын жана экономиканын негизги бөлүгү болуп эсептелет.